Саламатсыңарбы, урматтуу окуучуларым. Азыр мекен таануу сабагы. Бүгүн өтө турган жаңы темабыз жаныбарларды багабыз. Достор, бүгүнкү видеодо үй жаныбарларын, алардын аттарын үйрөнөбүз. Анда эмесе кеттик. Бул үй жаныбарынын аты уй. Биз сүттү кайдан алабыз десеңер, сүт бизге ушул үй жаныбарынан келет. Мынакей музосу да келатат. Уйдун баласы музо. Эшек. Эшек дагы үй жаныбарларынын бири болуп саналат. Азыр мен жылкынын кашасын коруп жаткан маалым. Биринчиден жылкыны киргизчү кашаны кууруп алабыз дагы. Андан кийин биздин аттарыбыз келет азыр. Мына достор, биздин каша даяр. Ат, жылкы. Биринчи жылкыбыз орундалды, экинчиси кара түстө экен. Өзүңөр көрүп тургандай, бул аттын кулуну. Кулун. Дагы бир кулуну бар экен. Кичинекейи. Бул дагы кулун. Кийинки үй жаныбарыбыздын аты эчки. Дагы бир жолу айтабыз, эчки. Чочко. Бул үй жаныбарынын аты чочко. Чочконун кичинекей баласы да келатат. Мына достор, кийинкибиз болсо кой. Айыл жергесинде ит. Ит дагы абдан керектүү. Эртең менен эрте туруп ойготчу короз. Экинчи корозубуз да келип калды. Кийинкибиз болсо каз. Үй жаныбарларына кирет. Каз, өрдөк, ток, короз. Мына достор, бардык үй жаныбарларынын аттары менен тааныштык. Эми балдар, ушул үй жаныбарларын биз кантип багабыз? Сүрөттү карап аңгемелешкиле. Малды кантип багышат?
Биз жактагы элдер кой, эчки, уй, жылкы багышат. Малды жайкысын жайлоого чыгарышат. Кышка карата чөп чаап, тоют даярдашат. Кышкысын малды жылуу сарайларга кармап, аларга жем, чөп, суу беришет. Жайытка жайышат. Коро сарайларды жылуулап жана тазалап турушат. Ооруган малды мал доктур дарылайт. Балдар, мал кантип багыларын улуулардан сурап, дагы жакшылап үйрөнүп билип алгыла.